Аламидин базарга жакын жерден 25 000 доллар кеми бар деп бир бөлмөлүү батир шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бардык коммуникациялар, центральный газ, канализация, суу, свет, анан дагы мектеп, бала бакчага Аламидин базарга жакын жерде туугандар. Тагыраак дарегин айта турган болсок, күнчыгыш жагы Курманжандатка көчөсү менен Уркия Салиева көчөсүнүн кесилишине эле Уркия Салиева менен күнбатышты көздөй бир аз жүрсөңүздөр, кайра оң тарапка ушул биз турган Западная көчөсүнө бурулуп 81 дарекке келесиздер. Жалпысынан ушул эки кабаттуу үйдүн биринчи кабатында жайгашкан батир болуп калат туугандар. Анан ылдый тарабы Жибек жолу проспектисинен деле ушул Западная көчөсү менен кирип келсеңиздер болот. Өтө сонун туугандар. Анан бул жак тарабынан жанагы центрга Сум, Гум, площадь тарапка деле чыкканы ыңгайлуу. Бул тарабынан Аламидин базар, анан Мадина базарга барсаңыздар дагы болот. Киргенде эле бул жери кенен туугандар, көрдүңүздөр, бир 15-20 уна кенен токтотсоңуздар болот. Анан бул жерге негизинен кошуналар менен сүйлөшүп жүрүп жатыр. Бул жердин үстүн навес кылып алсаңыздар дагы болот. Анан бул тарабында болсо, бул тарабында мынакей чакан болгон балдар ойноо аянтчасы дагы бар туугандар. Балдарыңыздар ушул жерге чыгып ойносо дагы болот экен. Жүрүңүздөр, эми үйгө кирип батирдин ичин дагы бир катар сиздерге көрсөтөйлү. Жалпысынан эми бул жерде ушул эки кабаттуу үйдө бир кызыл китеби бар. Анан ар бир батирдин өз-өзүнчө ушундай техпаспорту, договор купля-продажасы бар. Кыскасын айтканда документтери так таза колдо. Анан бул жак жагында болсо ушул жердегилер бардыгы колдоно турган склад бөлмөсү бар. Бул жерге дөңгөлөктөрдү коюп койсоңуздар болот. Анан бул тарабында топкасы жайгашкан. Көмүр менен, анан природный газ менен жылытсаңыздар болот. Анан жакшы жери туугандар, бул жерде коммуникациялары бардыгы ар бир батир өз-өзүнчө төлөйт. Андан бери келсеңиздер, киргенде эле ушундай узун болгон коридор, светин күйүзүп коеюнчу. Узун болгон коридор, ол тарап, сол тарап боло туруп ушундай батирлер жайгашкан. Анан бул тарабында эки жуунуучу бөлмөсү бар. Бул жердегилер жалаң жанагы бул жердин жашоочулары бардыгы колдоно турган жуунуучу бөлмө. Көрдүңүздөр, кыскасын айтканда общий жуунуучу бөлмө экен да. Өтө сонун коридорлор дагы кенен экен. Бул тарабында болсо сиздер ала турган батир, азыр ичин дагы бир катар көрсөтөбүз. Бул жагында ашкана бөлмөсүн дагы сиздерге көрсөтөйлү. Мынакей. Бул жак жагы ушул жердеги жашоочулар бардыгы колдоно турган ашкана бөлмөсү. Эки газ плитасы, эки раковинасы, анан бул жагында бир холодильниги дагы турат. Тамак аш даярдай турган столдары дагы бардыгы бар. Келиңиздер, эми батирдин ичин дагы бир катар көрсөтөйлү. Бул жерде ар бир батирдин өз-өзүнчө учетчугу бар. Мындайча айтканда, өзүңүздөр кылган расходту өзүңүздөр төлөйсүздөр. Бул жерде башкалар менен мынча келиптир деп баш оорутпайсыздар. Киргенде эле бул жер пут чечме жай, асты кафел болгон. Оң тарабында болсо раковинасы, ажатканасы жайгашкан туугандар. Анан бул тарабы болсо ушул кенен болгон бир бөлмө. Ушундай жалпы аянты 23,5 метр квадраттуу түзөт туугандар. Жылытуу батарейкалары орнотулган. Бул тарабынан терезеси коюлуп, сырты темир решеткалы менен курчалган. Ушундай туугандар. Аламидин базарга жакын жерде баасындагы өтө сонун койду, 25 000 доллар кеми бар. Эсин номери экранда турат, түз эле чалып байланышып алсаңыздар болот туугандар. Жакшы жери мектеп, бала бакчага жакын, коммуникациялары бардыгы центральный, Аламидин базары, Мадина базары, анан бул тарабынан болсо центрга Сум, Гум, площадь тарапка чыкканы дагы ыңгайлуу.